Gündüz жабылғанда тап берген кишилер. Бүргүндөрү 30 жылда жетет. Кыргыз адабиятынын корифейи, атактуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынын 15 томдон турган толук жыйнагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун каржылоосу менен жарык көрдү. Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту 15 томдон турган чыгармалар жыйнагын басмага даярдаган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетовдун катышуусунда улуттук китепканада өткөн бет ачар аземин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыз китеп палатасы уюштурган. Түгөлбай Сыдыкбеков СССР мамлекеттик сыйлыгынын ээси, көптөгөн кыргыздын рухуна жакын, жан дүйнөсүнө жакын болгон чыгармаларды жараткан адам. Ал киши көз өтүп кеткенден бери китептери бир 7 жолу басылып чыгыптыр, бирок толук чыгармалар жыйнагы бул күнгө чейин басылып чыккан эмес экен. Ошондуктан бул 15 томдук чыгарманы бүгүн толук камтыдык. Негизинен Түгөлбай Сыдыкбековдун көзү түрүүсүндө дээрлик бардык чыгармалары китеп болуп жарык көргөн болчу. Ал эми чыгармаларынын 15 томдон турган топтому биринчи ирет чыгып атат. Жумуштуу топ түзүлүп, анын башында академик Сыртбай Жолдошевич Мусаев, филология илимдеринин доктору профессор Сымбат Садыкова, филолог Нурита Касымбекова жана мен болуп төртөөбүз иштеп, баш этеги мына быйыл 6 жыл дегенде бул 15 томдук жарыкка чыкты. 2018-жылы башталган бул иш. Ар кандай жагдайлар болуп атты ортодон, акча маселеси, аны иштөө, чогултуу дегендей. Кыскасын айтканда, Кудайга шүгүр быйыл жарык көрдү 15 том. 15 томдун ичинде буга чейин жарык көргөн гана китептерин киргизе алдык. Учурда Түгөлбай Сыдыкбеков кезегинде өзү салдырган үйдө жашап жаткан уулу Сабырбек Сыдыкбеков атасынын чыгармаларынын окурмандарга кайрадан жетип атканына абдан кубанды. 18-жылы жаңылбасам, бир жаш жигит келди мага, талаштык. Мен ушул атабыздын чыгарма абдан патриот болуп калдым. Ушул собрание чыгарууга мен келишсем, мен айтам, бул өзүнчө чоң иш. Каражат жана сен өзүң ким? Ал көрсө өзү врач экен. Сен билбейсиң анын баарын деп. Ошого карабастан анын аты мына көчөдө жүрөт ал. Алихан. Ошол болуптур эми, мынча бул инициативанын демилгенин көтөргөндөн кийин кубандырды да мени, чын айтайын. 20-кылымдын улуу жазуучусу, кыргыздын мекенчи уулу Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынын 15 томдугу республикабыздагы окуу жайларга, мектептерге акысыз таратылат. Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков кезегинде «Мен 1000 жыл жашадым» деген керемет философиялык сөздү айтты эле. Ал экинчи артына көнөрбөс экинчи өмүрүн, эмгектерин калтырып кетти. Эң башкысы мына бүгүн колубузга тийип кубантып аткан анын чыгармаларынын толук 15 томдугу бул кыргыз элине калтырган көнөрбөс белеги. Атахан Кожогулов, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.